Эртең футбол боюнча өлкө чемпионатынын жаңы сезону старт алат. Топ лига аталыштагы мелдеш 2 этапта өтүп, анда 8 клуб күч сынашмакчы. Учурда ар бир кошуун өзүнүн дарамети, күч кубатына жараша машыгууларды өткөрүп, даярдыктары аяктап калган маал. Жаңы командалардын бири бул Ош облусунун Куршап командасы, Алжир деген команда. Ал мурдагы жылы ушу Кыргызстандын биринчи лигасын уткан. Эми булар мурдагы жылдын командалары эле. Биринчи бул чемпион Алай, Дордой Бишкек, Алга Бишкек, Абдышатакант, Нефтчи Кочкората, Алатонарын, анан Манас командасы. 8-чи команда бул Алжир Куршап. Демөөрчүлөрү күчтүү, каржылык маселелери жок клубтар чет жерлерде окуу машыгуу иштерин жүргүзсө, дарамети чактар өлкөдө эле даярдык көрдү. Алсак Дордой клубу чемпионат башталарына 1 күн калганда Турциядан учуп келди. Клуб сезонго даярдануу максатында машыгууда жүргөн. Ал эми Борбордук Алга клубу кышы бою Бишкек шаарында машыгуу үстүндө болду. Клубдун баш насаатчысы жоктугуна карабай, даярдыгыбыз жакшы дейт оюнчулар. Бизде башка машыкчылар бар. Евгений Пилипас, Нурзат Кадыркулович, Игорь Николаевич дегендер. Булар деле өз убагында мыкты оюнчулар болчу. Былтыр деле булар биздин башка машыктыруучу жардамчы болуп жүргөн. Быйыл эми ошолор башкарып турат команданы. Булар деле айта албайм, жаман агай депчи, агалар. Аба күчтүү игроктор, эми буюрса булар да келечекте да машыктыруучу болот го жакшы. Бишкекте эле болдук, чет өлкөгө чыккан жокпуз. Ар дайым эле Бишкекте даярдык өтөбүз. Кубок Алатон ойнодук. Кубок Алатон биринчи местени алдык. Бул жакта бүт бар эле Дордой, Абдышата, Дордой 2 командалар менен ойноп чыктык. Баарын уттук. Андан кийин Тобол менен да беттеш болду. Казакстан командасы, алар да утканбыз. Ошо оюндар көп эле болду. Буюрса даярданганыбыз аябай жакшы эле. Чемпионатка аттанып жаткан ар бир кошуун чоң үмүт жана албан тапшырмалар менен келген. Абдышата клубу да бул жаатта артта калган жок. Кошуундун баш насаатчысы Мирлан Эшеновдун айтымында, учурда анын шакирттери бир да клубтан төмөн эмес. Жана кимиси менен болсо да татыктуу оюн көрсөтүүгө даяр. Биз эми токтоп калбайбыз да, тигилер Турцияга кетип кетишти, тигилер тияка барып келди, тияка барышат деп. Эми биз өз колубузда астыга чуркайбыз, ойнойбуз. Андан деле коркунуч жок. Жаңы сезондун бет ачар оюндары эртең өтүп, анда Алга клубу Алатоо клубун кабыл алса, Таластын Манас кошууну Абдышатага конокко барат. Бишкек шаарынын Ак Кула ат майданында Нооруз майрамына карата көк бөрү боюнча мелдеш жүрүүдө. 12 команда катышкан таймашта кошуундар 4 тайпада беттеш өткөрүп, өз тобунда биринчи болгон кошуундар жарым финалга чыккан. Жыйынтыгында финал үчүн болгон оюнда Талас менен Бөрүлүү жана Кабылан Суу Самыр командалары кез келди. Биринчи жупта Талас ири эсеп менен жеңишти камсыз кылса, Кабылан менен Суу Самырдын оюну айгышкан кармашта жүрүп, Ысык көлдүн кошууну 1-0 эсебинде жеңишке жетишет. Эртең Бөрүлүү менен Суу Самыр 3-чү орун үчүн, ал эми Талас менен Кабылан клубтары жеңиш үчүн болгон оюнда майдан үстүнө чыгат. Биздин түндүк региондагы оюндарыбыз ушундай эле мелдеш бизде Ошто өтүп атат. Эртең ал жакта дагы биздин Жалал Абад, Ош областынын, Баткен областынын Ош шаарынын командалары өзүнчө түштүк регионда ойноп, абдан оюндар кызыктуу өтүп атат. Нарын областында кече күнү 2 күн бою мелдештер болуп, ал жакта 9 команда Нооруз майрамына карата оюндарды өткөрүштү. Кече мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин жыйын залында коллегиялык чогулуш болду. Анда спорт жаатындагы мекеменин адистери спортчунун биринчи машыктыруучусун жана жеке машыктыруучусун аныктоодогу шарттарды жана эмгек сиңирген машыктыруучу наамын ыйгаруудагы талаптарды талкууга алды. Жыйынтыгында спортчуну жаш кезинде залга тартып, чоң спортко жол ачкан адис биринчи машыктыруучу болот деген чечим кабыл алынса, жеке машыктыруучуну аныктоодо спортчуну учурда машыктырып жаткан жана анын учурдагы жыйынтыктарына жооп бере турган насаатчыны атоо туура деген чечим чыкты. Ал эми эмгек сиңирген машыктыруучу наамын тапшырууда ар бир талапкерге добуш берүү сунушу түшүп кабыл алынды. Жаңылыктар мамлекеттик дене тарбия жана спорт агенттигинин базасында топтолду.